London, BBC. Ел аралықчаны спорт жаңалықтары менен таныштырып, Гүлнара Қысманбетова. Британияның премьері Дэвид Камерон өлкө ислам мамлекети тобуна каршы Сирияда чабуул жасашы керек деп негиздөөдө. Ал ортодо Франция жана Россиянын президенттери Москвада жолугууда. АКШ армиясы Афганстандагы ооруканада кеминде 30 адамдын өмүрүн алган чабуулга кишинин катасы себеп болгонун мойнуна алды. BBC'nin 100 айым өнөктүгү. Эмне үчүн аялдар жөнүндө маалымат эркектерге салыштырмалуу аз чагылдырылат. Франциянын президенти Франсуа Олланд ислам мамлекети тобуна каршы күрөш тууралуу президент Путин менен сүйлөшүү үчүн Москвага келди. Париждеги чабуулдар жана Египетте Россиялык учакка каршы жасалган бомба чабуулунан бери эки өлкөнүн душманы бир болуп калды. Лондонда премьер-министр Дэвид Камерон ислам мамлекети тобуна каршы Британия Сирияда чабуул жасашы керек экенине депутаттарды ынандыруу үчүн жүйөлөрдү келтирди. Бул топ дүйнө боюнча миңдеген кишилерди өлтүрдү. Бир чара көрбөгөн ар бир күн аларды күчтөнтүп жатат деди ал. Бул маселе жакын арада парламентте добушка коюлат. We do face a fundamental threat. Биздин коопсуздугубузга коркунуч жаралууда. Британия саясий өзгөрүүлөрдү күтүп, кайдыгер карап турбашы керек. Британия жоопкерчиликти башка өлкөлөргө берип койбой, коопсуздугубузду өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Чек арасыз медиктер уюмунун айтымында Афганстандагы ооруканага болгон америкалык чабуулду териштирген аскерди иликтөөдө үрөй учурган санда ката кетирилгени аныкталды. Эл аралык кайрымдуулук уюму эбегейсиз кайдыгерлик жана согуш эрежесин бузгандыгы үчүн америкалыктарды айыптап чыкты. Кундуз шаарындагы чабуулда кеминде 30 киши курман болгон. Афганстандагы АКШ армиясынын башчысы буга киши тарабынан кетирилген ката ага кошул ташыл болуп, шаймандардын бузулушу себеп болду дейт. Бул Афган армиясына талиптерден Кундуз шаарын кайра тартып алууга жардам берчү миссия эле. Аскерлер санын азайтып жаткан АКШ ушундай аракеттерге өткөн. Бирок жеңишти белгилегенден кийин ойго келбеген нерсе орун алды. Америкалык күчтөр тазалоо операциясынын алкагында чек арасыз медиктер иштеткен оорукананы ракета менен аткылашты. Тура албаган бейтаптар өрттөн, ал эми качкандар октон курман болду. Өрт өчкөндө армия башкача сүйлөй баштады. Адегенде алар америкалык аскерлерди коргоп ок чыгарганын, кийинчерээк афгандар жардам сураган үчүн аткылаганын айтышкан. Эми болсо бул жаңылыш чабуул болгонун моюнга алышты. The report determined that US strike upon the MSF Trauma Center. Кундуз шаарындагы ооруканага багытталган америкалык чабуул адам кетирген катанын натыйжасы экени аныкталды. Чабуулга катышкан америкалык күчтөр бутага алынган жай бейтапкана экенин билген эмес. Чабуулду АС-130 аткычтары баштаган. Көп өтпөй байланышта жана бутага алуу системасында техникалык мүчүлүш болуп, катага жол берилген. Жердеги күчтөрдө болсо чабуулдун бутасын аныктоо үзгүлтүккө учураган. Бул оорукананын чабуулга чейинки көрүнүшү. Чек арасыз медицина борбору аскерлерге өз дарегин так билдирип, бейтаптарды, кызматкерлерди коргодук деп ишенген. Билдирүү согуш эрежелери бузулганын көрсөттү дейт уюм. Эмне болуп кеткенин такташ үчүн көз карандысыз иликтөө керек. Бир нече каталар болду дегенди кабыл албайбыз. Мындай окуя кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Бизге жана башка гуманитардык уюмдарга согуш аймагындагы коопсуздук зоналардын иш жүзүндө коопсуз болгону керек, дейт уюмдун өкүлү. Армия кемчиликтерди жок кылуу боюнча дароо чара көрүлөт деди. Бирок бул кырсык АКШнын Афганистандагы милдети тууралуу маселени кайрадан козгоду. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түндүк жана Түштүк Кореянын ортосунда август айында тирешүүдөн кийинки чыңалууну жеңилдетүүгө багытталган сүйлөшүү болуп өттү. Эки тарап жакын арада жогорку деңгээлдеги лидерлердин жолугушуусун уюштуруу аракетин кылат. Эки өлкөнүн мамилеси 2010 жылы Сеулдун айтуусу боюнча Түндүк Кореянын торпедосы Түштүк Кореянын кемесин талкалагандан бери начарлап келген. Африкага болгон алгачкы сапарында Папа Франсис
Кениянын христиан жана мусулман лидерлерине кайрылып, дин аралык диалог каалоо эмес, муктаждык экенин айтты. Ал исламчылардын Вестгейт жана Гариса университетине жасаган чабуулуна ишара кылып, жек көрүү жана зомбулукту акташ үчүн Кудайдын атына жамынган болбойт деди. Папанын Найробидеги диний кызматын укканы 10 миңдеген адам чогулду. Бейжинде мамлекеттик сырды жайып жиберген деп айыпталган 71 жаштагы журналисттин доо арызы канааттандырылган жок. Бирок апрель айында соттолгон Гао Ю эми 7 эмес 5 жылга абакка кесилди. Ал өзү жашырын сырды ачыкка чыгарды деген айыптоону четке кагып келген. Түштүк Африканын соту сейрек гериктердин мүйүздөрүн сатууга уруксат берди. Туристтерди аңчылыкка чакырган жергиликтүү эки компания сотко кайрылып, 2009 жылы кабыл алынган мыйзамды өзгөртүүгө үндөгөн. Өткөн жылы Түштүк Африкада 1215 герик аттылган. Гериктердин 80% дал ушул өлкөдө экени маалым. Дүйнө боюнча маалымат каражаттарына байкоо салган топ иликтөө жүргүзүп, медиада аялдар жөнүндө кабарлар кыйла аз экенин аныктады. Медиага байкоо салган дүйнөлүк долбоордо аялдар адамзаттын жарымын түзгөнүнө карабай, жаңылыктарда кабарланган кишилердин 25 гана пайызын түзөрү айтылган. 100 айым өнөктүгүнүн алкагында BBC мунун себептерин иликтеди. Дүйнө калкынын 4/1 гана дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында айымдар тууралуу жаңылыктарды угушкан, окушкан же көрүшкөн. Бул сан 5 жылдан бери өзгөрө элек. Кабарларда аялдар эркектерден 2 эсе көбүрөөк жапа чеккен тарап катары сүрөттөлөт. Жана ар бир 10-чу жаңылыкта гана аял киши негизги каарман катары көрсөтүлөт. Бул 15 жылдан бери өзгөрбөй келет. 500дөн ашуун маалымат агенттиктерде сурамжылоо өткөрүлгөн соң, кызматкерлердин 33 гана пайызы аял экени тастыкталган. Жана жогорку кызматтардын дээрлик 4/3 бөлүгүн эркектер ээлеп турган. Айрым маалыматтарга караганда, адаттагы медиалардан жаңылык алгандардын арасында эркектерге караганда аялдар аз. Бирок социалдык медиалар дүйнөдөгү айымдарды көбүрөөк камтыйт. Жаңылыктарды окуш үчүн интернет баракчаларына баш баккандардын 58% аялдар. BBC'нин 100 айым долбоору тууралуу жана ага атайын даярдалган макала жана видеолорубузду интернет баракчабыздан телефон аркылуу көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Эми спортко келдик. Чемпиондор лигасында Пари Сен-Жермендин оюнчусу Златан Ибрахимович өзү туулуп өскөн шаардын клубун жеңүүгө салымын кошту. Пари Сен-Жермен талай эси швециялык Мальмо клубун 5-0 менен жеңип, экинчи айлампага өтүүнү көздөп турат. Реал Мадрид Шахтер Донецкти 4-3 менен араң утты. Ювентус 1-0 менен Манчестер Ситини жеңип, эмки айлампага өттү. Гол киргизе албай убара болгон Манчестер Юнайтеддин абалы анча жакшы эмес болуп турат. Алар Чемпиондор лигасынын соңку айлампасына өтө алмак. Бирок голландиялык ПСВ командасына каршы оюн 0-0 менен бүтүп, эми тайпалардын соңку беттешин утушу керек. Юнайтед акыркы 8 беттеште 6 гана гол киргизгени команданын боссу Луис ван Галды сарсанага батырды. Ал арада Челсинин мурунку чабуулчусу Дидьер Дрогба пенсияга чыккандан кийин клубуна кайтып келүүгө макул болду. BBC менен маегинде Дрогба менеджерлик баш болгон бир катар кызматта иштегиси келгенин айтты. Мага ушунча көп нерсе берген клубдун эмгегин актагым келет деди ал. Пил сөөгүнүн жээгинин жылдызы Челси үчүн 164 гол киргизген. Жаңылыктардын соңунда акыркы президенттик мөөнөтүн өтөп жаткан президент Обама Ак үйдүн салттуу жөрөлгөсүн аткарды. Ал христиандардын Кудайга ыраазылык билдирүү майрамынын алдында үндүктөргө мунапыс берди. Обама Роза бакчасындагы жөрөлгө учурунда эл жакшы көргөн лидердин аты коюлган АБ деген үндүккө мунапыс берди. Мунапыс берди дегенибиз аны сойдуртпай бошотуп жиберди. Онес деген экинчи үндүк АБге кошулуп, экөө өмүрүнүн калганын жакын арадагы фермада чогуу өткөрөт. Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбыздын башкы бетинде. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Саламатта калыңыздар.